Жайдын аптаптуу күндөрүндө Калгадагы Ак Бура дарыясынын жээгинде сууга түшкөндөрдүн кескин саны көбөйдү. Ошол эле учурда коопсуздук эрежелери сакталбай адам өмүрү кыйылган фактылар да катталууда. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын куткаруу кызматы ар күнү агымы каттуу дарыянын жээктерин көзөмөлдөп, сууга түшкөн жарандарга түшүндүрүү иштерин күчөтүүдө. Эпит кырдаалдан улам бассейн жана эс алуу борборлордо убактылуу чектөөлөр бар. Күндүн ысыгында кооптуу дарыянын жээктерине сууга түшүп, эс алгандар арбыды. Белгиленген суу бойлоруна эскертүү тактайчалары илинсе да көзөмөлсүз өспүрүмдөр сууга түшүшүүдө. Нерсени алдын алган жакшы. Бир нерсе, бир идиш сынгандан кийин кайгыргандын кереги жок дейт го. Ошол сыяктуу адам өмүрү бул эч нерсеге алмаштыргыс баалуу нерсе бул. Бар анан жок. Ошол үчүн багачы алдын ала карайлы балдарды. Анандай жаш балдарды кароосуз жөнөтпөйлү. Өзүңүздөр деле сууга түшкөндө спирттик ичимдикти ичпестен өз убактысы менен сууда жүрө берген болбойт. Карамыш кармап калат. Суунун күндүн ысыгынан чейреп берип коет. Сууга түшкөндө эси болуп калышы мүмкүн. Бир кийин чөмүсөң деле алып кетесиң. Эси болгондон кийин. Өпкөгө суу кеткенден болду. Куткаруучулар дарыянын агымына түшүүдөгү эрежелер бар экендигин эс алуучуларга эскертүүдө. Көп учурда спирт ичимдигин ичип сууга агып каза болгон фактылар катталууда. Жыл жаңыргандан бери сууга чөккөн 10 чакыруу келип түшкөн. Анын 8и шаар аймагында болгон. Издөө иштеринин негизинде дарыяга агып кеткен жарандардын жансыз денеси табылды. Кала аймагынан 9 канал аралап өтөт. Уам каналы калктуу конуштан өткөндүктөн кооптуулугу жогору. Агымынын каттуулугунан кароосуз калган наристелер түшүп кеткен фактылар кабарланууда. Агын сууга түшүүдөгү эрежелер үйрөтүлүп, моюн бербеген жарандар тартип сакчыларына жеткирилет. Жаш балдарын көзөмөлсүз сууга жөнөтпөсүн айтат элек. Азыр биз куткаруу кызматы тарабынан жумасына 3 жолу мына рейд кылып атайын ушу каналдарга Ак Бура дарыясынын жээгине чыгып атабыз. Көбүнчө эле мына жаш балдар ата энесинин кароосуз өздөрү эле келип сууга түшүп атышат да. Анан ушул себептен дагы баягы кароосуз калтыргандын себебинен дагы мына сууга жаш балдардын сууга агуулары бизде көп болот. Андан сырткары дагы мына чоң жарандар спирттик ичимдиктерди келип ичип сууга түшүп, ошонун кесепетинен дагы сууга кулап, кандайдыр бир себептер менен сууга кулап, ар кандай себептер менен сууга кулап агып, суу агуулар чоң жарандардын ушундай катталып атат. Кооптуу кырдаал жаралбашы үчүн куткаруучулар ар күнү дарыянын жээктерине тактайчаларды орнотуп, эскертүү баракчаларын таркатууда. Мобилдик топтор атайын рейд өткөрүп, эс алуучуларга биринчи медициналык жардам көрсөтүүнү да түшүндүрүштү. Чөп кетесиңер сууга. Агын суу өз коркунучтуу, чем бассейнге караганда. Себеби чөмүнүн ыкпаларын билген адам деле агын сууда адашып калышы мүмкүн. Ошондуктан агын суунун коопсуз жерлери болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мындай четирак, мындай көлмөлүү жерлери, ушул жерлерге өзүн карап, суунун объем азыраак жерлерге чөмүнсө болот да. Анан карабай эле секирип, улуу жерлерге секире берсе, анда тилекке каршы агып кеткен учурлар болуп калат да. Анан ошол жерлердин абайласа, анан ушу биз учурдан пайдаланып ушу шаар тургундарына айтат элем да. Жаш балдарды көзөмөлгө алса. Жаш балдарды көзөмөлгө алса. Себеби карабай коюп, суунун жанында жашагандар арасында уам каналдарды. Ош шаарындагы куткаруу бөлүмүндө 18 кызматкер бар. Жаз жай мезгилинде кооптуу кырдаал көп катталат. Сууга түшүүдөгү эрежелер сакталбаса, кырсык каш кабактын ортосунда демекчи көз ачып жумгуча суу адамдын өмүрүн алып коюшу толук ыктымал. Айрыкча ата энелер жаш балдарды кароосуз калтырбашы зарыл. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.